Assalamu alaikum. Kutman geçinizler menen. Tuğanlar kandayızlar. Bardığınızlarga geçki salam. Gelingizler, giringizler kişine kütüp turalı. Oy. Telefonumu götüre almaya atatqı. Kandayızlar. İyiyim. Ben ne olup olgan? Telefonumu götüre almaya atat. Акырында суроо жооп кылабыз. Бүгүн телефон, балдар интернет жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздерди дагы ушул кыжаат кылып жатабы телефон? Саламатчылык, Гүлнура, кандайсыз? Келиңиздер. Бүгүнкү темабыз биздин балдарыбыз телефон, интернет тууралуу сүйлөшөбүз. Келиңиздер, жаңы адамдар бар болгон болсо өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Аранова Акматова, жаш балдардын психологу, педагог. Жаш балдар жомокторунун автору бир канча. Буюрса да жаш балдарга арналган китептер чыгат. Келиңиздер, бүгүн телефон жөнүндө эксперименттер, фактылар жөнүндө айтып берейин. Башында баланын мээсине кандай таасир берет телефон. Биринчи өзүбүз жакшылап түшүнүп алган болсок, телефондун балдарга тийгизген таасирлерин. Ошондо биз кичине олуттуу мамиле кылат белек деп ойлойм да. Биз өзүбүз чынында бир балдардын телефон кармаганына олуттуу мамиле кылбай жатабыз, өзүбүздүн талаптарыбыз туруктуу болбой жаткандыгынан балдарыбыз телефонго көз каранды болуп калып жатат. Бул өтө мындай олуттуу нерселерге келет да, биз жакшы көңүл бурбай жаткандайбыз. Ошол нерсегечи ыйлайт, мен колумдан келбейт дейт. Эми бала деген ыйласа ыйлап турат, телефонго биз көндүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Телефондон дагы биз бул жактагы реалдуу жашоосун кызыктырганга аракет кылбай жатабыз апалар. Баланын мээсине экран кандай таасир этет? 2018-жылы эле атайын Америкада балдарды саламаттыкты сактоо, баягы балдарды өнүктүрүү институттары 11.000 баланы алып эксперимент кылышкан. Көпчүлүк эксперименттер өзү негизи Америкада жүргүзүлөт экен да. Күнүгө 2 сааттан ашык экран колдонгон балдарды текшерип, 2 саатка жетпей колдонгон балдарды эки бөлүп карашат да. Булар дайыма экспериментте эки жактан карашат. Ошондо 2 сааттан күндүз 2 сааттан ашык колдонгон балдардын сүйлөөсү төмөндөгөн, эс тутуму аябай төмөн болгонда көрсөткүчтөрү тесттерден өтүшкөн. Ошондуктан багы көңүл буруусу, сүйлөөсү начарлап атат, эс тутуму жакшы эмес дегенде телефонду көп көрүп коюп аткан жокпу, караңыздар апалар. Андан гаджет колдонууда, гаджеттин ичине телефон, компьютер кирет, ноутбук баардыгы кирип кетет. Ушул гаджет колдонууда дофамин, ырахат гормону бөлүнөт. Муну баардыгыбыз эле билсек керек. Бул баягы кумар оюндарын билебиз, кумар оюндары, таттуу тамак жегибиз келсе, кайта-кайта жегибиз келе берет, наркотик менен бирдей эле процессти иштетет. Ошондуктан биз бул телефонго дагы олуттуу карашыбыз керек. Кадимкидей эле көз каранды болуп калса, балдарыбыз өзү кыйналат, сиздер да кыйналасыздар. Кече жакында эле Өзбекстанда да бир видеону таркатышты, көрдүңүздөр эле. Бала телефонун айынан апасын уруп койду. Чоң энеси келип болушту, чоң энесин кошо уруп атат. Ошондуктан баягы телефонго көз каранды болгондо балдар өзүнүн эмоцияларын да башкара албай калып жатат. Азырдан карашыңыздар керек. Келиңиздер. Францияда болсо 2018-жылдан бери 15 жашка чейинки балдарга смартфон колдонууга тыюу салынган. Бул бардык атайын чара колдонгон. Булардын максаты балдарды 15 жашка чейин социалдык көнүмдөрүн өнүктүрүү, анан билимге көңүл бурдуруу. 15 жашка чейин анда кармаган болсо ата-энелерине штраф салат. Ал эми
мындай сунуш киргизилген, расмий сунуш дүйнө жүзү боюнча 2 жашка чейин балдарга эч телефон карматпаш керек, карматпагыла деген. 2 жаштан кийин 5 жашка чейин күнүнө 1 сааттан ашпаш керек. Саатты карап турушуңуздар керек да. Жарым сааттан гана көрсөткөнгө болот. Атайын азыр мындай экрансыз күн, экрансыз лагерь, телефонсуз лагерь дегендер ачылып баштады да. Көбүнчөчү. Бир жума эле телефондон ажыраган балдар, алсыткан балдар кадимкидей уйкусу жакшырган. Азыр балдарыңыздардын да уйкусу начар болуп атабы? Кеч уктай, телефонго аласыз деп. Эмоцияларын жакшы башкарып баштаган телефонсуз лагерлерге барганда. Ата-эне менен да байланышы жакшырган. Мен былтыры лагерлерге барганда атайын лагерди телефонсуз, телефон карматпайбыз деп айтышкан. Бирок ата-энелер ага каршы болушкан. Кээ бир ата-энелер карматкыла балам, телефонду бергиле, эмнеге бербей атасыңар? Балам каалаганда телефонду кармасын деп. Анан ата-энелер да өздөрү лагерге кабар алган келгенде балдарына чипс ала келип бекитип, газировкаларды алып келип берип, ошондой болгондо туура эмес. Ата-энелер өздөрүбүз туура эмес үлгү көрсөтүп жаткандайбыз. Ошондо лагерге барып, деп аябай кайгыргам да. Ата-энелерди тарбиялаш керек болуп жатат көбүнчө депчи. Ошондуктан телефонсуз деп бердиңиздерби? Жөн гана ал жерде иштегендерден кабар алып турсаңыздар болот. Балаңыз телефонсуз көнсө, кадимкиде келгенде мындай өзгөргөнүн байкайсыздар да. Эми азыр көпчүлүк изилденип бүткөн илимдер дагы бул телефон боюнча дагы психологдор аябай байкоо жүргүзүп келатышат. Балдар интернетти көбүнчө качуу механизми деп коюшат, катары колдонушат деп. Бул жактагы жашоодогу реалдуу өзүнүн жашоосу, телефонсуз жашоосу балага кызыксыз болуп кеткенде, үй бүлөдө кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болгондо, сүйүү, көңүл буруу жетишсиз болуп жатса, бала ошол виртуалдык дүйнөгө кирип кетет дейт, телефонго кирип кетет. Эгер бул жакта жашоосу кызыктуу болсо, анчалык эле телефонго көз каранды болбойт деп. Кимиңиздерде ушундай көйгөй бар? Телефон көйгөйлөр бар сиздерде же жокпу? Жазсаңыздар. Негизи телефон, гаджет бул эмоционалдык боштукту толтуруп турган бир психологиялык жамаачы деп айтышат да. Ошондуктан балдарга эмоция беришибиз керек. Биз көбүнчө балдар менен баарлашууда дагы байкасаңыздар көбүнчө сурак эле коебуз. Суракта эч кандай эмоция болбойт. Биз жыйынтыгын гана бергибиз келет. Эмне интернет. Мен катып калып кайта чыктымбы кыздар? Интернет жакшы эмес болуп атат окшойт. Мен азыр сиздерге көрүнүп атам, көрүнбөй атам, жазып коюңуздарчы. Шүкүр албай атам, көрүнүп атам, Рахмат сырга, Диана, жакшы, кайнеке, рахмат. Мен өзүмө катып атам да, көрүнүп атасыз дейт, рахмат. Мен бул жакта интернет начар деп айланып туруп калып атам өзүмө. Бир катыдым окшойт сиздерге дагы. Японияда болсо өзү көптөн бери эле технологиясыз лагерлер бар, ачылган. Балдарды ошол жака бергенде кадимкидей балдардын өзгөрүп келгенин ата-энелер байкап атышат. Диана, кантип бакырбай тарбиялайбыз дейт. Эми кайсы учурда сиз бакырып жатасыз да, ошону ойлоңуз. Мындай, балаңыз кайсы кылык жорукту кылганда сиз бакырасыз. Жөндөн жөн бакыра бербейсиз да. Балдарыңыз жакшына ойнобаса деле бакыра бересизби же? Ошону өзүңүз мындай байкоо жүргүзүңүз. Кайсы убакта бакырасыз? Эртең дагы ошол кылык жорукту кылган болсо балаңыз, сиз бакырбай кандай сөз менен айтсаңыз болот. Сиз алдын ала өзүңүздү өзүңүз даярдап коюңуз. Канткенде бакырбай кое алам деген ордуна кайсы убакта бакырасыз, эртең ошол эле кылык жороо кайталанса, сиз эмне десеңиз болот сөз менен.
өзүңүздү башкаруу. Эмоцияларды башкара албаган, бул кыйкырган, бакыргандар эмоциясын башкара албаган адамдын реакциясы да көбүнчөчү. 4-5 жол айтабыз. Бала балалыгын кылат, бала баланын иши чала. Бир айтканда балдар укпайт. Аны өзүңүздөр чоң адамсыздар, акылдуусуздар, билип эле 4-5 жол айтканга даяр болуңуздар өзүңүздөрчү. Бала алаксыйт, ойнойт. Бардык эле ата энелер бир айтканда кылдыргандын апалардын кыялы да. Эми бул нерсе силердин бакырганга мындай повод болбош керек да, негизичи. Телефон көрөт, бирок ойноп келип, анан сабагын окуп бүтүп ойнойт телефонун. Ойноп келип, анан сабагын бүтүп ойнойт телефонун. Ооба. Сиздер телефонду дагы мисалы үчүн жөн эле бериңиздер да, бир шарт менен эмес. Сен жакшы окусаң, же бир китепти окусаң, анан телефонду берем. Телефонду сыйлык катары берсеңиздер дагы баланын аябай телефон укмуш, сый жакшы нерсе болгондо телефон кармап атат деп ойлоп калат да. Эгер телефон бере турган болсоңуздар, бир шарты жок эле бергенге аракет кылыңыздар. Бир жакшы нерсе, белек катары, сый катары бербешиңиздер керек да. Анан баягы жазалаганда дагы телефон көрбөйсүң деген нерсе, бир иш кылбасаң телефон көрбөйсүң, башка нерсени айтсаңыздар жакшыраак болот өзүнө. Саламатсызбы? Сизге эле консультация жасап албай койдум дейт. Эмнеге Нуркан жасап албай койдуңуз? Бүгүн эле канча 4 сааттык консультация алып келдим. Өзү күнүгө 5тен ашык албайм да. Азыр 4төн алып атам. Понедельник уже толуп калды. Вторникке бош место бар. Же понедельникке 1 саатка бар, бош место бар. 12ден 1ге чейин бар. Бош. Нуркан жазылыңыз. Азыр эле жазылсаңыз болот. Номериңизди таштаңыз, биз байланышабыз. Мында консультацияга деп туруп, анан номериңизди жазсаңыз, биз азыр байланышып понедельникке жазып коебуз. Күнүгө кайталаган ишти бакыртып кылат дейт. Айжан, мен ойлоймун өзүм психологиялык жардамга муктажмын деп. Ооба. Эмне үчүн бакырабыз? Көбүнчө чарчагандыгыбыздан бакырабыз, уйкуңуз канбай аткандыгыңыздан, күнүгө бир эле иш, бир окшош күндөрдөн чарчап кеткенсиздер, ишиңиздер бүтпөй атат, же балдарга жетишпейсиздер, же үй каттарына жетишпейсиздер. Ошол учурда сиз өзүңүздөргө бир жардам чакырсаңыздар болот. Бөт туугандарыңызды же өзүңүздөрдү 1-2 күнгө эс алдырып, апаңыздыкына барып, кадимкидей мен чарчап жатам деп 1-2 күн, 2-3 күн, канчалык күн мүмкүн болсо өзүңүздөрдү эс алдырыңыздар, апалар. Сиздер дагы темир эмессиздер, робот эмессиздер. Сөз эс алышыңыздар керек. Апалардын дагы чарчоосу болот. Чарчоосу да 1-чи этап, 2-чи этап, 3-чи этап болот. 3-чи этапка чыкканда уже апалар эртең менен туруп эле чарчап баштайт да. Ойгонуп эле балдарын карап эле дагы ыйлашат, булар тил укпайт деп көрүп эле эч нерсе кыла эле чарчап башташат да. Бул чарчоо болгондо сиздер уйку дагы жардам бербейт, уктап турсаңыздар деле чарчай бересиздер. Ошон үчүн бир психологиялык жактан жакшы эс алып, өзүңүздөрдү кечинде жатканда жакшы иштериңиздер үчүн мактап, мен ушундай жакшы иштерди бүтүрдүм деп. Тескерисинче өзүңүздөрдү урушуп жатпай, мен бул ишти кыла албай калдым, бул ишке үлгүрбөй калдым деп урушпай, кайсы ишти бүтүргөнүңүздү айтып, сүйүнүп уктап коюшуңуздар керек. Апаларга душман деле кереги жок, өзүңүздөргө душман болосуздар да, өзүңүздөр жейсиздер, урушасыздар. Ага жетишпедим, буга жетишпедим, балдарды кандай тарбия алып атам, жаман тарбия алып атам, тил албай атат, бир айтканды укпай атат деп. Апалар бир айтканды укпай атат деп сиздер мындай кыжаалат болбоңуздар. Бала деген бала, баланын иши чала деп айтылат, Бала көп нерсеге алаксып кетет, оюнга алаксыйт. Бул оюн деген нерсени биз балдарды алаксытуучу нерсе катары гана көрөбүз да. Оюнду сиздер балдардын жумушу катары көрүңүздөр. Балдарыңыздар ойноп атканда балам жумуш кылып атат деп элестетиңиздер. Ошол оюн аркылуу балдар чоң жашоого даярданат. Кесиптерди тандайт, ошол оюндар менен.
өздөрүнүн майда моторикаларын, чоң моторикаларын өнүктүрөт, адамдар менен баарлашууну үйрөнөт, көп нерсени үйрөнөт. Ушул оюн аркылуу бул өзүнүн жеке инсандыгын да калыптандырат, чоң жашоого дагы даярдайт апалар. Ошондуктан оюнго тыйбай кайта түрдүү оюндарды уюштуруп, өзүңүздөр кошулуп ойноп, балдардын балалык дүйнөсүнө кирип чыксаңыздар болот. Ошондо балдардын бул жакта реалдуу жашоосу кызыктуу болот да. Телефон деле дебей калат. Караңыздар, күнүгө кайталанган ишти бакырып, күнүгө эле сиздер бакыра берсеңиздер, бала деле ушу телефонго качып баштайт да. Өзүнүн баягы коргоочусу катары, ал жак кызыктуу, эч ким урушпайт, телефонго кирип кетет, көз каранды болуп калып жатат апалар. Офлайн консультацияга у вас биринчи күнгө орун бар, саат. Нуркан, азыр мен өзүм скриншот кылып алайын. Кыздарга ишенич жок, жазбай калышы мүмкүн. Менеджер кыздар отурабы, бул жакта кыздар ким бар? 4 жаштагы кызыма мен да көп бакырып уруп коетам дейт Амыр. Караңыздар, 4 жаштагы кыз кичинекей кыз да. Биз андан 2 келебиз. Эми 4 жаштагы кызга эмне үчүн көп бакырып жатасыз? Даже уруп коюп атам дейт. Эмне үчүн урасыз? Кичинекей назик. Сиз ал кыз үчүн бүткүл дүйнөсүз. Ушул апам мени коргойт, ушул апам мени багат деп сизге ишенген, мындай жан дүйнөсү таптаза, көзүн карасаңыз кызыңыздынчы. Сизге ишенип бүт өмүрүн тапшырган кызды эң ишенген апасы уруп атат да. Кандай жаман. Кыздын оюн элестетип көрүңүз. Эң ишенген адамы кошуналары капа кылса, башкалар капа кылса, жүгүрүп келип апасына коргоно турган апасы өзү бакырып уруп аткан болсо, коргой турган адам өзү кордоп атат да, мындайча айткандачы. Ошондо анан балдарда травма калат. Канткенде травма калат деп эле сурай беришет го. Балдарга травма калабыз да. 4 жаштагы кызда эми ооба кризис болот. Жок, мен өзүм кылам деген сөздөр бар. Буларды биз туура түшүнүп, аларды эмне айткысы келип атат, алардын сөзүн уккан адам болуп, сөзүнө кошулуп барып туруп, анан өзүбүздүн ойлорубузду сунуштасак болот да. 4 жаштагы, 3 жаштагы балдарга тең келип алабыз да. Алар кежирлигин көрсөтсө, биз алардан ашык кежирлигибизди көрсөтүп, үйдү башыбызга кийип алабыз. Ошондуктан балдардын психологиясын ооба урбайм болду деп эле кайра уруп алабыз да. Сиз акылыңыздан мурун денеңиз иштеп кетет да, мындай колуңуз иштеп кетет. Оозуңуздан урушуп жибересиз, бакырыпчы. Ал үчүн биз өзүбүздүн эмоцияларыбыздагы башкарып үйрөнүшүбүз керек. Айтат да, биз жакшы эле жүрөбүз го депчи. Көпчүлүк бизди деле урган, урушкан, бирок биз жакшы эле жүрөбүз го деп. Жок, жакшы эле жүргөн жоксуздар. Ошондук балдарыңыздарды уруп салып атасыздар, балдарыңыздарга кыйкырып салып жатасыздар. Башка адамдарга агрессияңыздарды көрсөтүшүңүздөр мүмкүн. Себеби эмоцияны башкара албаган адамдын реакциясы ушундай болот да. Бул эмоция каяктан келип атат? Ошону билишибиз керек. Мисалы үчүн, караңыздар, балдарга азыр ыйлады деп атасыздар. Кантип эмне кылганда ыйлайт жазсаңыздар, балдарыңыздарды ошого карап да сиздерге мисал келтирип берем. Амор, кызыңыз эшикте ойноп атып үйгө кирбейм деп ыйлашы мүмкүн. Ошондо бакырып киришиңиз мүмкүн. Ошондо отуруп алып, бир аз эле минут кетет да, 5 минут телефон чукулаганда деле андан көп минутубызды кетирип котпойбузбу? Балдар менен сүйлөшкөнгө биз убакыт бөлбөй жатабыз. Же сүйлөшкөндү билбей жатабыз. Кызыңыз ыйлайт, жок, мен дагы ойнойм деп, площадкадан сиз келип тамак кылышыңыз керек, караңгы кирди. Анан сиз бакырып салышыңыз мүмкүн. Ошондо кызга отуруп, сиз өзүңүз эле түшүнүп атасыз эмнеге ыйлап атканын кыз. Бирок кыз өзү түшүнгөндө жакшы да, сен эмнеге ыйлап атасың? Сен ушул оюнду таштап кеткиң келбей жатабы? Сен дагы ойногуң келип жатабы деп сурасаңыз, кызыңыз дагы ооба деп бакырып ыйлашы мүмкүн. Бирок ыйлаган менен ичинен түшүнөт да, булардын деле балдарыбыздын ою бар, көз караштары бар. Буларды эмнегедир адам катары көрбөйбүз да, ойлонот деп ойлобойбуз. Мен ушул ойногум келип ыйлап аткан турбаймынбы деп түшүнүп баштайт. 5-6 жолу дагы ушундай сөздөрдү сүйлөшкөнүңүздөрдө бала эмоция каяктан келип атат? Ойногусу келип, каалоодон улам келип атат. Ошентип эмоциясын башкарганды үйрөнүп баштайт. Сиздер балдарды антип эле сурап койбой, мисалы сен эмне үчүн ыйлап жатасың деп айтышыңыз керек. Ушул площадкадан кеткиң келбей атабы, сен дагы ойногуң келип жатабы, же эшикте жүргүң келип атабы, үйгө киргиң келбей атабы деген сыяктуучу. Деп сураганда кыз ыйлайт, ооба деп, мен ойногум келип жатат деп.
Андан кийин кызга образ бересиздер. Үйгө барганда эмне кылат? Жок, үйгө баралы, азыр атаң менен чогуу, иштен келет, тамак ичебиз. Андан кийин сага сонун ванна кылып берем, жуунтуп, эгер жуунган жакшы көрсө, бала жакшы көргөн нерселерди айтасыздар. Андан кийин чогуу ойнойбуз, мен жомок айтып берем, үйгө барып дагы ойнойбуз өзүбүз, тамак кылып алып туруп, же сонун мультик көрөбүз деп туруп, кызга образ бересиздер. Анан деп ал жакта элестетип баштайт. Үйгө барганда ушундай кылат экенмин деп элестетип, бул жактан эмне үчүн ыйлады, эмоциялардын каяктан чыкканын билип, унчукпай бара баштайт. 5-6 жолу айтканда деле ыйлашы мүмкүн, бирок андан кийин уже 6-7 жолу унчукпай кыз түшүнүп баштайт. Өзүнүн эмоцияларын башкарганды үйрөнүп баштайт. Сиз айткандай эч нерсеге жетишпей жаткандай боло берем дейт. Ооба апалар Диана, ушундай да эч нерсеге жетишпей жаткандай эле боло беребиз. Биз өзүбүзгө көп иштерди астыбызга коюп алабыз. Аны кылышым керек, муну кылышым керек деп, бирок балалуу апа көп нерсеге жетишпей калат. Жетишпей калганда биз өзүбүздү өзүбүз уруша беребиз. Ошентип выгорание, чарчоонун аябай 3-этаптарына чыгып кетишибиз мүмкүн да. Сиз эч нерсеге жетишпейсиз, ооба, анча-мынча үй иштерине жетишпей калышыңыз мүмкүн, бирок сиз бала тарбиялап атасыз да. Ар бир балаңыз сиз элди тарбиялап атасыз. Караңыз, кыргыздын урпагын тарбиялап атасыз. Сиздин балаңыз бир эл. Чоң. Бул өкмөткө чоң салымыңызды кошуп аткан болосуз. Бала тарбиялоо бул жашоого канча эки балаңыз болсо, эки адамды алып келдиңиз. Ушул эки адамга жашоону көрсөтүп атасыз, Сиз өтө чоң иш кылып атасыз. Апалардын балалыктарын билбейбиз да өзүбүзчү. Апалар канчалык чоң жоопкерчилик бар сиздерде. Апалардын мээнети бааланбай жатат анча, ошондуктан өзүбүздү өзүбүз ушул эле мен жөн эле үйдө отурам деп, 5 баланы тарбиялап аткан апа деле мен жөн эле үйдө отурам деп. Сиз жөн эле үйдө отурган жоксуз, сиз аябай чоң иш жасап атасыз. Сиз чоң жоопкерчилик мойнуңузда бар. Ассаламу алейкум, кыздарга кайсы медресени сунуштай элесиз? Кызым 6-класста окуйт, жайкы каникулда лагерге берейин дедим эле. Эми азыр лагерлер башталсынчы, анан сунуштайбыз, чыгарабыз бул жака дагы. Кайсы лагерлер жакшы экен деп жазабыз го. Азыр мүмкүн мен айткандар ачпай калышы мүмкүн дегендей да. Чыгарабыз жакшы лагерлерди. Менин кызым 7 жашта көп ойнойт, жумуш айтсам кылбайт да, кылбайт деп эле кыжаат болбой эле оюнга тим койсом болобу дейт. Сарбеб, караңыздар, ойной берсин, бирок жумушту сиздер кантип кылдырып атасыздар? Жумушту балага үйрөткөндү дагы туура эмес үйрөтүп жатабыз бизчи. Биринчи жумушту балага бересиз, 7 жаштагы бала уже бир үйдөгү 3-4 ишти жоопкерчилигине алып, өзү эле айттырбай, сизге айттырбай кылып калыш керек болчу. Эгер биз туура жумшасак. Баланы 4 жаштан баштап жумшасак болот. Канчалык бала эрте эмгекке келсе, канчалык эрте үй жумуштарына жоопкерчиликти алып баштаса, ошончолук ал ийгиликтүү болору далилденген нерсе. Окумуштуулар далилдеп чыкты. Коммуникациясы жакшы болот, адамдар менен аралашып кетет, ийгиликтүү болот. Кайсы окууга барбасын, мектеп, колледж, университеттерге барбасын, балдар менен тез аралашып кетет, өзүнө ишенимдүү болот. Жумуш кыла алган бала. Ошол жумушту дагы биз туура кылдыра албай жатабыз. Кантип туура кылдырабыз? Оң кулаңыздар менен да, сол кулаңыздар менен да уга алыңыздар, Мисалы, бул нерсени дайыма эле айтам да, өз жакшы көңүл бурбайсыздар апалар. Балдар деле уруша бересиздер, калп элечи. Өзүңүздөр деле балдардан өтүп, оюңуздар оюнга бөлүнүп айткан нерсени кылбайсыздар, телефонго аласыздар, туруктуу болбойсуздар. Мындай жакшы үлгү болуп бере албай атабыз. Моюнга алыш керек апалар. Балдар миң эмне кылса дагы сиздерди көрүп үлгү алат. Биринчи 4 жашар балага бут кийимдерди тиз, эң эле оңой иш, бут кийимдерди тизүүдөн баштайт. Коридордун жумушун бересиздер ушу балага, бут кийимдерди тизүүнү. Бул бут кийимдерди тизүүнү бала ошол 20 күндө гана өзүнө жоопкерчилигин ала алат. Ага чейин унутуп калат, кылбай коет, алаксыз сиз 20 күн, 1 ай деп коелу, мейли балдардыкын. 1 ай балам, сен жумушуңду кылдыңбы? Мен тамагымды кылып койдум, сен тамагыңды, мен тамагымды кылып койдум, өзүмдүн ишимди кылып бүттүм, сен өзүңдүн ишиңди кылдыңбы балам? Бут кийимдерди тизип койдуңбу? Деп эскертип турушубуз керек, жакшына эле эскертип турушубуз керек. Сен эмне жумушуңду кылбадың, тизбейсиңби? Тур наракка деген дебей да.
түшүндүңүздөрбү? Бир айда бала бир айга чейин сизге айтырат, унутуп калат. Бирок сиз күнүгө зерип кетпей, мен 2-3 жолу айтып элем, мен күнүгө айта беремби деп, бир жума айтып элеп калар, шалкасынан кетип, мен күнүгө айта беремби, чарчадым. Ага чарчай турган эле эч нерсе жок го өзү негизичи. Бир расписание тизип алыңыздар, күнүгө айттыңызбы, айтпадыңызбы. Бир күн айтпай калсаңыз, 2 күн бала кылбай койсо, кайта биринчи күндөн башташыңыздар керек да. Птичка коюп айттыңыз, бала ишти кылды. Бир айдан кийин ошол нерсени бала адат кылып калат. Привычка болуп калат. Сизди айттырбай эле өзү эле келип эле тымпыңдап коридордун пут кийимдерди жакшынакай кылып тизип калат. Бул менин ишим, баары бир менден сурайт. Көрдүңүздөрбү? Бала ошол ишти сиздерге айттырбай өзү кылып баштаганда привычка болуп калды. Тыкылдап өзү тегиз кылып коет, өзүн мен ичимде кылып койдум дейт. Ошондо гана сиздер экинчи ишти бересиздер. Экинчи ишти бересиздер. Балага мисалы үчүн эмнени берсеңиздер болот. Гүлгө суу куюу, же чаңдарды арчуу, өзүнүн ой жеткендерге, же оюнчугун чогултуу, төшөгүн жыйуу кошсоңуздар болот. Өзүнүн кичинекей төшөктөрүн бүктөп коет бир бурчка. Орунун айтып коюңуздар. 1,5 ай ошол нерсесин балага эскертип. Балам, төшөгүңдү жыйдыңбы? Сен ишиңди бүттүңбү? Мен төшөктү жыйып болдум, сен өзүңдүн жыйып бүттүңбү? Деп 1,5 ай дагы эскертип турасыздар. Балам, сен ишиңди бүтүп коюпсуң, азаматсың, күндөн күнгө сен сонун иш кылып атасың, тегиз жыйып баштапсың деп 1,5 ай балага ошол нерсени айтып турасыздар. Ой дегенди жумшап эле баланын да башын айландырасыздар да, кайсы ишти алыш керек, кайсы жумуш кылат. Аны жүгүртөсүздөр, муну жүгүрткөн, бул ал жумушту үйрөтөт дегендики жатпайт. Экинчи төшөк жыйганды үйрөттүңүздөр 1,5 айдан кийин. Көрдүңүздөрбү? Уже пут кийимдерди да тизет. Төшөгүн да жыйып калды. 2,5 ай, 3 айдын ичинде. 5 жашка чейин бала канча ишти кылып калат? 2 айда бир ишти үйрөткөн болсоңуздар. Өтө сонун нерсе да булчу. 10 жашка чыккан бала уже үйдүн жарымын эле жоопкерчилигин алып баштайт. Бул оюн катары, жеңил катары. Сиздер кылбайсыңбы деп урушуп, ушул ишти жаман көрсөтүп. Ушул нерсени кылбасаң көрөсүң деп, ушул идиштердин айынан канча урушуктум мен деп, идиштерди жаман көрсөтүп атып, анан жумшатабыз да. Биздин өзүбүздүн сабырыбыз жок болуп атат. Ошол нерселерди билебиз, угабыз. Мен көп эле айтам да бул нерселердичи. Бирок жакшы сиңирбей жатабыз. Ошондой кылабызбы апалар? Сөз бересиздерби? Эртеңден баштап, бүгүндөн эле баштайлы. Кайсы ишти бересиздер чоңоюп калган балдарыңыздарга? Өзүнө жаккан иш болуш керек. Балага ал иш жакпаса, мейли, бала кайсы ишти тандайсың деп сураңыздар. Өзүнө жаккан ишти тандап алсын. Ойнотуп кала десе, бир отол эле рана же ойнотту деп эле ишиңиздерди вообще кылдырбай койбоңуздар. Жумшабай. Менин кызым бир нерсени төгүп алса, эч нерседе электе эле ыйлап келет. Урушпайм деле, бирок ызакор ушул нерсени кантип жок кылса болот дейт. Канекей ал нерсени кантип жок кылсам болот деген туура эмес жака сиз эмеңизди басым жасап атасыз да, көңүлүңүздү буруп атасыз да. Кээ бир балдар өзүнүн кылганына, туура эмес кылып алганына ыйлашы мүмкүн. Өзүнүн оюндагыдай болбой калды. Сезимтал, көбүнчө меланхоликтер ушундай туура эмес нерсени ыйлап баштайт. Сөзсүз эле корккондон ыйлайт деген түшүнүк эмес. Өзүнүн туура эмес төгүп алганына деле, өзүнүн туура эмес иш кылып алдым деп деле ыйлайт да. Чоңойгон сайын өзүнүн эмоциясын башкарып баштаганда эле бул нерселер жоголот. Именно ушу бир нерсени төккөндө ыйлабаш керек деп алсаң, анда туура эмес көңүл буруу да сиздики. Эмоциясын башкаргандан кийин өзү ыйлабай калат, чоңоюп. Ассаламу алейкум, мен кызымды 2-3 жашында көбүрөөк урушуп койгон окшоймун. Азыр бир нерсени төгүп же башка нерсе болсо карап койсом эле ыйлайт. Азыр кызым 6 жашта, эми кантсам болот дейт. Эми айтыңыз, жөн эле сөз менен деле мына экөө окшош экен го. Мен төгүп же башка нерсе болсо, азыр ыйлаба, антип ыйлаба деп эле ушу ыйлаганына басым жасай бербеңиз да. Жөн эле бир нерсени төгүп, башка нерсени туура эмес кылып койсо, төгүп алды мисалы. Кел кызым, экөөбүз ачып коебуз, эч нерсе болбойт, жөн эле ачып коебуз деп. Именно кызыңыз да ошол нерсе ишке катышсын да. Тряпканы алып келип, мындай кылып экөөбүз ачып коебуз да. Болду, анан эмнеге эч кандай эч нерсе болгон жок. Ачылып калды, баары жакшы болуп калды деп көндүрүп баштасаңыз, сиздин урушпайт экениңизди
кыз ишенгенден кийин ыйлаган уктат. Бизде апам уруп тарбиялоочу, мен да ошентип тарбия берчү экенмин. Азыр урбайм, жаман сөз айтпайм. Урганымды эстесем жүрөгүм ооруйт, деди Асан Айгерим. Ооба да элестетиңиздер, кичинекей сиздерге ишенген баланы колдой турган апалар кайда кордоп аткан болсо жүрөгүңүздөр ооруйт. Балдар чоңоюп кеткенден кийин урган апаларды вообще жүрөгүңүздөр ооруйт. Азаматсыз, сиз өзүңүздү башкара алыпсыз да, Айгерим, сиз азаматсыз. Менин кызым 4 жашка кетип жатат, магазинге дей берет, күнүнө 2-3 жолу да барам дей берет. Эми балдардын оюна көрсө күнүгө ар бир саатта эле барам дей берет да. Эмне үчүн барбайбыз? Эмне үчүн күнүгө магазинге барбайбыз? Түшүндүрүп коюшуңуз керек да. Азыркы балдарыбыз эмне үчүн, эмне себептен деген түшүндүрүүлөрдү каалайт. Аларга бир жакшы түшүндүрүп койсок, деп түшүнүп башталат. Биз көбүнчө түшүндүрбөйбүз. Биз мурун барбайсың десе барбайсың, кылбайсың десе унчукпай эле кылбайсың деп калчубуз да. Азыркы балдарга жок андай эмес, азыркыларга түшүндүрүү керек. Саида 4 жашар кызым дейт, кичинекей баламдан аябай кызганып кечелерим жатат дейт. Ооба, кызганычтан өтөт, жүрөгү ачышып атат. Баягы кызгануу деген жаман нерсе го. Ошон үчүн бул балаңызга тамашалап, андай олуттуу эмес мамиле кылбай, олуттуу мамиле кылыңыз. Чындап жүрөгү ачышып, кызганууну баштан өткөзүп жатат. Биринчи чоң балдарда өзү гана ата-энесинин сүйүү меримин алып көнүп калганда, андан кийин кичинекей бала келгенде ар түрдүү этаптардан өтөт. Ошон үчүн кичинекей балаңызды уктатып, ыйлак эмеспи, башка каратып, сиз 4 жашар кызыңызга көбүрөөк көңүл бөлүп, уктатып, кучактап, эркелетип, ага дагы мындай үйдөгүлөргө дагы айтыңыз, көңүлүн буруп коюңуздар. Бул сенин бир тууганың, өп кой, кичинекей балага жармаштыра бербеңиздер. Ал өзү акырын сүйүү келет. Андан кийин 4 жашар кызыңыздын жаткан жери, кийимдери эч кандай алмашпаш керек. Кичинекейди ойготосуң, акырын бор, ыйлаба, бул ойгонуп кетсе көрөсүң деп эмес. Анда кичинекей инисине болгон жек көрүүсү көбөйүп баштайт. Ушул келип мен жашоомду өзгөрттү деп. Ошондуктан 4 жашар кызыңыз ыйлап же шоктонуп калган болсо, сиз жөн эле эшикке алып чыгып кетиңиз же өзүңүзгө айтыңыз. Мен башым ооруп турат, балам, мен чарчап турам, акырын болчу деп эч качан иниң ойгонуп кетет. Иниң ойгонуп кетсе көрөсүң, акырын бол деп ошол нерсени айтпаңыз, жек көрүүсүн күчөтүп аласыздар. Эмне үчүн балдарды азыр телефондон, гаджеттерден ажыратуу кыйын болуп жатат? Буга эмнелер жардам берет? Келиңиздер, ушул жөнүндө сүйлөшөлү. 3 жашка чыга электе эле балдар телефонду кармап, быйтыган колдору менен жөнүнөн кыймылдатып, көп нерсени билип алып атышат. Өздөрү жактырган мультиктерди таап алып жатышат. Экрандагы коо сүрөттөр балдардын көңүлүн өзүнө бурат. Азыр балдарды үй тапшырмасын аткарууга, үй жыйнатууга, баягында жумшай албайт, жатам деп атпайсыздарбы? Ошого телефондордун айынан бүт дээрлик кыйын болуп калды да. Телефондордун айынан көпчүлүгүбүз. Мындай жүрүм-турумдун себеби телефондогу көңүл ачуучу видеолордун чексиздиги. Эч түгөнбөйт го, жылдырган сайын жаңы видеолор чыга берет. Ушулордун чексиздиги. Булар балдарга аябай эмоцияларды берет. Чоң адамдарга деле кыска видеолор, рилстер, шортстор, YouTube'дагы өтө көп терс таасирин берет. Күнүгө 2 сааттан көрсөңүз, сиз уже кинода көрө албай каласыздар. Ким кино көрө албай калды? Кинону узун 1 сааттык, 2 сааттык кинолорду чыдап көрө албайсыздар. Мээңиздер уже тез баягы эмоция алганга, дофамин бөлүнүп чыгып, кыска рилс, шортсторду көргөндөр өтө зыян келет. Мегечи. Ошондон өзүңүздөр дагы ал нерселерди азыраак көргөнгө аракет кылыңыздар. Баланы алаксытуу үчүн, телефонго кирип кетпеш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Башка бир нерсеге кызыктырышыбыз керек. Реалдуу жашоодо чогуу ойноппу, бала менен сүйлөшүппү, көбүнчө ошол эмоция менен аябай чогуу ойногон балдарга жакат. Мына апалар айтып атпайбы, курска келген апалар айтат. Балам айтты дейттер, ана же бүгүн аябай сонун күн болду, биз ойнодук апа, жыргап ойнодук деп айтты. Телефонду эле сураган жок, өзүбүздөн экен да, ана же караңызчы деп жазып атат да. Сиздер дагы баягы балдарды бактылуу кылам, телефонго карматпайм дейсиздер, бирок
ошол үчүн сиз бүгүн кандай аракеттерди жасадыңыз? Балаңыздын бактылуу болушу үчүн, балаңыздын ийгиликтүү болуш үчүн, мейли телефон кармабасын десеңиздер, бүгүн кандай аракеттерди жасадыңыздар? Ушу суроого жооп бериңиздер. Эч кандай аракет жок болдубу же? Жөн гана урушуп койдуңузбу? Эч кандай альтернатива болгон жок. Жөн гана тыйып койдуңузбу? Кармаба, коюп кой деп койдуңуз же допрос кылып койдуңуз? Эмне кылдың, канча алдың деген сыяктуу, Бала телефонго ошол жакшы бир күлүп, кубанып, жыргаш үчүн кирет, жакшы эмоция алыш үчүн кирет. Балдарыбыз. Демек, биз жакшы эмоция бере албай жатабыз. Эгер сиздин балаңыз телефонго кирип кеткен болсо, жакшы эмоция бере албай жатасыз. Сиз терс эмоциясына гана көңүл буруп атасыз да. Ыйлаганда ыйлаба деп айтып атпайсыздарбы? Терс эмоцияга гана көңүл бурулуп жаткан жокпузбу? Караңыздар. Ар бир күн бала үчүн, бир эле бала үчүн эмес, биз үчүн дагы жаңы күн, жаңы мүмкүнчүлүк. Сиздер бүгүн көп нерсени ката кылып алыпмын деп атасыздар. Уруп алдым же бактырып алам деп. Эртең сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Эртеңден баштап өзүңүздөрдү башкача адам кылып, өзгөрткөнгө, урушпаганга, балдардын жашоосун өзүңүздүн жашооңузду кызыктуу кылганга сизге сонун мүмкүнчүлүк келет да. Бүгүн эле пландап жазсаңыздар болот. Азыр бүгүнкү сабактан уккандарыңыздарды кошуп пландаңыздар, Көп нерселер бала үчүн биринчи жол болот да. Алардын жашоосунда биринчи жолу карандаш кармайт. Биринчи жолу бир өзүнө бейтааныш тамактарды жеп көрөт дегенде видео көрүнбөй атат, үнүңүздөр эле угулуп жатат дейт. Анан видео көрүнүп эле жатат. Сиздин телефонуңуздан чыгып туруп кайта кириңиз. Китеп оку, ойноп кел, жазабыз, анан жарым саат берем деп. Ооба, нормал, китеп окуганга убакыт берип атасыз, ойногонго убакыт берип атасыз. Ошо менен телефонго да убакыт берип атасыз да. Ушундай договор менен берсеңиздер болот. Балдарыңыздар бүгүн инимдин баласы биринчи жолу мороженое жеп көрүптүр. 1,5 жаш. Эми ушундай рахаттанып жеп атат да. Ошосуңарындай баарыбыз да, балдарыбыз кичинекей, баардык нерсени биринчи жолу көрөт. Ошо биринчи жолу көргөндөрү бүт гаджет аркылуу болбосун да, ушу телефондон көрбөсүн. Азыр жаратылыш сонун болуп турган мезгили, табигаттын үнүн биз уктурушубуз керек. Балдаргачы ушул ой келди беле сиздердин оюңуздаргачы? Балдарга табиаттын үнүн уктурушубуз керек, апалар. Үнүн уктурууга үйрөтүшүбүз керек. Ошол гүлдөрдү, асман, жылдыздарды, дарактардын баардыгын телефондон көрсө, бала ошо телефонго кызыга берет да. Андан телефондо эмес, мына реалдуу жашоодо кооз жашоо бар экендигин көрсөтүңүздөр. Азыр сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Биз азыр заманбап технологиянын курчоосунда жашап жатабыз да. Баардык биягы компьютер, интернет, телефон болуп, ошол ызычуу телефон, компьютерлерден чыга албай эле балдарыбыз табиаттын жандуу үндөрүн укпай калып жатат. Байкабай калып жатышат, сезбей калып жатышат. Биздин убакта сонун эле дейбиз го, телефон жокто биз жаратылыштын кооздугун кандай сонун, байчекелер чыкканын, азыр байчеке кайсы маалда чыкканын эле балдар билбей калышы мүмкүн да, телефондон эле көрүп коюшат. Балаңызды табиятка жакындатсаңыз, анда балаңыздын сезимталдыгы, ой жүгүртүүсү жакшырат, анан тынчтыгы, жан дүйнө тынчтыгы пайда болот, дүйнөгө болгон кызыгуусу башталат да, ал жандуу көрүп атат. Балачы, мисалы кумурскаларды кечке карап отура берсе, жадабай карап отура берсин. Сиздер ушу кумурсканы күнү эле карай бересиңби дебеңиздер. Ал кумурсканы сиз эми азыр 30га чыкканда канча жолу көрүп жадаганбысыз, бирок бала үчүн ал нерсе жаңылык болот, тойбой жатат ошол нерселерчи. Ар бир мен дагы кумурсканы кечке карап отурганды жакшы көрөт элем. Учурашып беришет эле, бири менен учурашып, бир нерсени көтөрүп, ташып, аябай жагат эле да, ар бирин изилдеп, ушундай карап отурганды жакшы көрөт болчумун да. Эми табиаттын үндөрүнө сиз көңүл бурганга үйрөтүңүз балдарыңыздычы. Өзүңүз да үйрөнүңүз. Азыр апалар деле көбү өзүнүн денесин сезбей калган, жаратылыштар сезбей калган. Баланы сыртка чыгарып, бүдө деле мындай жаратылышка азыр пикниктерге чыгып атасыздар го майрамдарда. Айланаңды угуп көрчү, балам, эмнени угуп жатасың деп сураңыз.
алгач кандай үндөрдү байкап атасың, кандай үндөрдү байкаса болот. Чымчыктар сайрап атат, кичинде чыксаңыз бакалар, шамалдын үнү, жалбырактардын шуудаганы, куштардын сайраганы, мүмкүн каерде бир агып аткан суунун үнү болуп атабы, курт кумурскалардын, чегеткелердинби, ушундай табигаттын үндөрү менен эшикке чыгып, азыр деле кечинде сыртка чыгып отурсаңыздар болот. Машинанын үнү болуп атат десе деле мейли унчукпаңыздар да. Башында бала сырткы үндөрдү угуп үйрөнүп баштасын, байкоо болуп атат. Баланын аң сезимин табияттын үндөрү аңдап, тынчтыкты сезүүгө үйрөтөт деп айттым го. Сөзсүз түрдө мынтип сураңыздар. Оюн катары табияттын үндөрүн таап ойноңуздар. Кайсы үндү алдың? Эң катуу үн кайсы, эң жумшак үн кайсы болду сага? Кайсы үн жагымдуу? Эгер көзүңдү жумсаң, бул үн эмнени элестет? Сиз балага табият үн чыгарат, табият үн берет деген нерсени түшүндүрүшүңүз керек. Куштар бири-бири менен сүйлөшөт, дарыялар агат, бир табиятка баян айтат, шалдырап, бул сулар алыстан келип атат. Ал өзүнүн көргөндөрүнүн баарын айтып берет. Шамал болсо бактарды терметет, күйлөтөт, аларды ырдатып турат, жалбырактар шудуратып турат. Балдар бана жомок сыяктуу кылып айтып берсеңиздер болот да. Метафоралар менен балдарды кызыктырып айтып беришибиз керек. Жамгыр болсо жерлерди сугарат, табиятка жаңы үн кошот, тыпыр деп жамгыр жааганда башкача үндөр чыгат деп айтсаңыздар, аябай кызыгышат балдарчы. Сөз түрдө талаага чыкканда телефонду жаныңыздарга албаганга аракет кылыңыздар. Жапайы үндөрдү угуп көрөлү деп күнүгө кечинде сейил дегенди да бир адат кылып алсаңыздар болот. Өзүңүздөр балдар менен чогуу таштарды сууга ыргытып, кандай үндөр чыгып атат, жерге ыргытып, топташтарды ойноп, майда моторикаларын өнүктүрөт. Топташтардагычы. Сөз деле баягы табияттын үндөрүн телефондон деле угузуп көрсөңүздөр болот да. Мындай бала кечке эле карап отуруп берсе, мени иштетпей калат телефончу. Ал жакта үндөр бар, көп эле кирип алыптыр үйгө. Үндөр бар, кыймыл аракет бар. Бала жөн гана карап отурат да. Телефонду карап отура берген бала мындай мээси жалкоо болуп калат. Ошондуктан сиздер ойлонтконгой телефондон ушу жаратылыштын үндөрүн коюп берсеңиздер болот да. Тап депчи. Бул кандай үн, бул кайсы жаныбардын үнү? Куштардын үнүн угалыбы же жамгырдын үнүн угалыбы? Бул жамгырдын үнүн, куштардын үнүн тапчы, бул кашкырдын үнү, айын үнү кандай деп балдар менен ойносоңуздар болот да. Мындай ой жүгүртүүлөрүн, мээлерин иштетет балдар ошондочу. Кире албадым дейт. Эгер Москвада болсоңуз, Россияда болсоңуздар, Инстаграмга кире албай жатышыңыздар мүмкүн. Кыргызстанда болсоңуздар, билбейм эмнеге кире албай атасыздар. Ссылканы бассаңыздар эле кирип кетесиздер. Мына WhatsApp группадагылар кире албай атабыз деп жатышат да, түз эфиргечи. Түз эфирдин ссылкасы эмес, аларга башка видеонун ссылкасы кеткен. Түз эфирдин бирок ошентип деле киргенди билбей атышат да. Түшүндүңүздөр, бала тарбиясы боюнча жакында ушундай түз эфирден 12 күн түз эфирден өтөм. Тарбия сыры деген курсум башталат 15 майда. Азыр скидка менен баасы 1000 сом болду. Эгер катталам деген болсоңуздар, курска түз эфирден көрөм деген болсоңуздар, келип катталып калыңыздар. Кайтарым байланыш болот. 1 ай Кудай кааласа 12 күн түз эфирде болот. Сабактар темаларын көрдүңүздөр. Биринчи Инстаграмда биринчи эмеде посту турат, жазылып, темалар менен таанышып, сиздерге жаккан болсо келсеңиздер болот же бул жака номер калтырсаңыздар, азыр сиздерге дагы скидка менен каттайбыз. Курска катталып, көп маалыматтарды алып чыгыңыздар. Бала тарбиялоого сиздерге жакшы жардам берет. Ооба, суроо берсеңиздер болот, суроону бериңиздер. Ошондо бардыгын телефондон көрбөсүн балдар, жаратылышта телефондон көрүп суктана бербесин. Сиздер чыныгы жашоону кызыктырып көрсөтүп коюңуздар. Мурда мектепте достор менен барлашканда бир көйгөйлөргө туш болсо, балдар ата-энеге кайрылчу да. Түшүнбөй калган нерселеринде ата-энеге кайрылчу. Азыр телефонго кирип кетип жатышат.
балдар кайгырса деле, кыжаат болсо деле телефонго кирип өздөрүн алаксытчу, телефонду мени түшүнөт, урушпайт, бир гана менин көңүлүмдү жакшы ача алат деп ушу телефонго ишеним көрсөтө алышат да. Ата-энелер дагы балдардын муктаждыгын убагында байкабай калып жатышат. Телефонго кирип чыкпай калганда гана байкабаса, балдардын жүрүм турумдары өзгөрүп атканын байкабай калышат. Азыр ата-энелер иште убакыт болбой жатышабы. Балаңыз менен байланыш сактоонун жана ага таяныч болуунун эң эле жакшы жолу, бала тарбиялоонун эң жакшы куралдарынын бири бул балага кызыктуу болуп, бала менен баарлашуу, жакшы байланышты бекемдөө. Апалар, качан кызыктуу болосуз сиз балдарыңызга чогуу убакыт өткөзгөндө, балдарыңызды түшүнгөндө, биринчи балаңыз ыйлап жатабы, кайгырып жатабы, кубанып жатабы, ошол сезимдерине ортоктош болушуңуздар керек да. Сезимдерин сезип жатам, мен сени сездим, сен кыжаат болуп жатасыңбы деген сыяктуу сезип туруп, андан кийин өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү улантсаңыздар болот. Ошондо апам мени түшүнөт деп баштайт да сизге. Ушуга да ыйлайсыңбы, ушуга да кубанасыңбы деп эмес да, апалар. Тез маектешүү болгондо бир гана сурак болуп кетпесин, сиз аркылуу эле сурак. Балаңызды көбүрөөк укканыңыз жакшы. Анан дагы сиз баарлашууда бул сезимдер болуш керек. Сезимдер менен сага кандай жакшы күн болду, эмнеси жакты, эмнеси кайгыртты деген сыяктуу, сен таң калган кандай нерселер болду деп сурасаңыздар болот да. Баланын жашоосуна кызыгуу болуш керек. Эмне болду, ушундай болду депчи, биз окудуңбу, тамак жедиңби деп эле мындай эмоциясы жок кызыгып жатабыз да балдаргачы. Сиз өз ишиңизди, эмоцияңызды, күнүңүздүн кандай өткөнүн, сизде кандай жаңылыктар болду, ошону балаңыз менен бөлүшсөңүз, ал дагы өзүнүн маанилүүн сезет. Күнүн кантип айтып беришти сизден үйрөнөт. Сиз үлгү болуп бере аласыз балагачы. Балдарыңыз менен жандуу баарлашуу, эмоция алмашуу гаджеттерге караганда бир канча маанилүү, анан жагымдуу. Балдар үчүн дагы, сиз үчүн дагы, апалар. Андан дагы сөзсүз түрдө сиздер өзүңүздөр үлгү болуңуздар. Телефонду убагын сааты менен карап дегендей, балаңыз сиздин жаныңызга келгенде же балаңыз менен чогуу иш кылып жатсаңыз, сөзсүз түрдө эч нерсеге алаксыбашыңыз керек. Ошол балаңыз менен сүйлөшүп атасызбы же иш кылып атасызбы, ошол процесске толугу менен берилип кетиңиз. Башкалар күтүп турат. Балаңыз менен болгон ошол убакыт сиз үчүн маанилүү болуш керек. Мультикти, кинону чогуу көрсөңүздөр болот, чогуу талкуулайсыздар. Телевизордон көрсөңүздөр болот да. Ар кимибизде телефонунда да бири-бирден карап отура бергенден көрө чогулуп көрүп ошо кинону талкууласаңыздар болот. Ушу кармандын ордуна болгондо эмне кылат элең, кайсы карман жакпады, кайсы карман жакты, ой жүгүртүү болот да, анализ башталат. Кийин өзүнүн жашоосунда дагы анализ кылып ойлонгонду үйрөнөт. Азыр адамдарды карап көрсөк, ойлонгондон жалкоолонот да. Ойлонгусу келбейт даже. Ойлонгонду билбей калдык. Чынын айтканда, бирөө бир нерсе ушундай экен деп ой жүгүртүп, жок, бул туура эмес айтылат деген нерсе жок да. Ким айтса эле, эмне айтса эле кошулуп кете берет. Адат болуп калды биздечи. Фильтрлей албай атабыз да. Азыркы балдарда маалымат көп, бизде маалымат анчалык көп болгон эмес убагындачы. Азыркы балдарда маалымат көп, ошону фильтрлегенди үйрөтүшүбүз керек, туура багытты биз үйрөтүшүбүз керек. Бирок өзүбүз билбей атсак кантип үйрөтөбүз? Өзүбүз фильтрлегенди билбей атабыз, багытты көрсөтө албай жатабыз, Birinci sırada. Сөз түрдө эрежелерди коюшуңуздар керек. Азыр суроолорго жооп берем. Мисалы үчүн, тамак ичип атканда телефонду эч ким алып келбейт. Баарыбыз телефонсуз тамак ичебиз. Күнүгө кечки саат канчада коробкага салабыз, биринчи өзүңүз салышыңыз керек деп бир эрежелер болуш керек үйдө телефон тууралуу. Эгер сиз өзүңүз телефон чукулат, уктап, телефон чукулат деп туруп жүргөн болсоңуз, анда балам телефон карайт деп арыздан байлап коюңуз. Сиз өзүңүз үлгү болуп берип жатасыз. Анан сөзсүз түрдө кармаба, телефонду болду, коюп кой деп эле тыюу сала бербей, биз альтернатива беришибиз керек. Эмне кылыш керек бала? Сунуш беришибиз керек. Балага кызыктуу иш болсо телефонго жармашпайт. Андан көрө кел пазл чогулт, сүрөт тартасың, шахмат ойнойлу, шашка ойнойлу, кубик чогулталы, домино ойнойлу, тоо ойнойлу деген сыяктуу.
бир нерселер жасоо, тигүү, эксперимент кылып көрөлү деп. Батам эришкир албайм. Суроолорго жооп берейин. Саламатсызбы? Мен быйыл 1-курста окуп жатам. 3 кызым бар. Тарбияларына жакшы көңүл бура албай жатам. Жолдошум за границада, чоң кызым 13 жашта, мени укпай окуусу начарлап кетти. Сиз 1-курска тапшырып алдыңызбы эле окууга? Ошону окуп атасызбы? 13 жашта уже переходный возраст башталды да. Биз ушул жерде кандай ката кетиребиз? Переходный возрастта мисалы үчүн балдарга, жаш балдарга кылган мамилени кыла беребиз дагы. Бала чоңоюп калгандай болуп, чоң адам өзүн сезип атканда биз ага жаш баладай кылган мамиле кылып туруп кыжырына тийип салабыз, ортодон түшүнбөстүктөр башталат. Сиз азырээк переходный возраст жөнүндө көбүрөөк окуп коюңуз, көбүрөөк угуп коюңуз. Кызыңызга кандай мамиле кылыш керек? Кызыңызда дагы азыр эң оор мезгил, чоң жашоого өтүп жатат, кичинекей балалыктан чоң жашоого өтүп жатат, кичинекей жаш баладан чоң адамга айланып жатат, денеси, организмдери өзү психологиялык жактан ушул мезгил өткөл курак деп коет, эң татаал учур. Эмоциялар тез алмаштырат, тез капа болуп калат, тез эле кубанып калат, ыйлап калат. Переходный возрастта ушундай өзүм эч нерсеге жетишпей үйгө келип урушуп келем, иштейин деп келсем кылышпай жатат дейт. Албетте кылбайт азырээк. Өзүңүз жетишпей жатсаңыз, өзүңүз келип чогуу кылганга, иштерди бөлүшүп чогуу кылганга аракет кылыңыз. Мындай болсоңуз балдарыңыз менен вообще мамилени бузуп аласыз. Мамилени бузгандан кийин кайта калыбына келтирип оңдоо, миң өзүбүз төлөгөн бала болсо деле мамилени бузуп алсак, кайта оңдоо кыйыныраак болуп калат. Сиз өзүңүздүн алыңызга жараша иш кылышыңыз керек. Балдарыңыздын да мүмкүнчүлүктөрүнө жараша иш беришиңиз керек. Чогуу эле келип туруп, чогуу дароо иштерди бөлүштүрүп кылып койгонго аракет кылыңыз. Эми сиз бардыгын дайындап кетесиз, өзүңүзчө бир образ кирип аласыз да, бардыгын идеальный кылып койду депчи. Ал идеальный кылыш үчүн иштеш керек да. Курска катталуу үчүн номер калтырыңыз дегенде окуп коем го. Максимум жарым саат жомок коюп берем, болобу 3 жашта, кээде өзүмө караган жетишпей калам дейт. Ооба, Майрамгүл, эң сонун эмеден бул дагычы опыт. Өзүңүз дагы окуп бергенге аракет кылыңыз, анча-мынча арасында эч эле убактыңыздар болбой калганда коюп бериңиздер жомок аудиосун дагы. Бала ушул аудио менен укканда, бул жомоктун пайдасын билбей жатасыздар да, сиздерчи илгери жомоктор менен тарбиялаган. Бала ошол жомокту угуп жатып, мээсин кыйын иштетет, ой жүгүртүүсү, фантазиялар иштейт. Телевизордон карап отура берет го, мээ иштебейт, бардыгы бар үн. Анан элестетет, каармандарга үн кошот, кыймыл аракеттерин элестетип алып, баланын эс тутуму да жакшырат да, элестетүүлөрү жакшырат. Майрамгүл жакшы, азаматсыз. Өзүңүздөр жетишпей атсаңыздар, ушундай аудиолорду коюп берип койсоңуздар болот. Кыргызча аудио айткан немелер барбы, жомокчулар барбы кыздар? Өткөндө мен сиздин жомокторуңузду чыгарып окуп берели, аудио кылалы дегенден макул дедим эле, эмне болушту билбейм. Саламатсызбы Рана эже, менин да балам телефонду көп көрүп жатат, жакшы да айттым, жаман да айттым, 10 жашта кантип арылтам. Жакшы да айтып, жаман да айтып кереги жок. Сиз жөн гана сунуш кылышыңыз керек. Альтернатива. Телефон карабай отурат, бала болуптур, эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Телефонду коюп койду, эмне кылышын билбейт. Мындай отура берет да балдар. Эмне кылыш керек экендигин сиз сунушташыңыз керек. Андан башка сүрөт тартсынбы же шахмат үйрөнсүнбү, эмне кылсын? Келеки шахмат атасы менен ойнойсунбу? График түзүп беришибиз керек. Тыюу салып койш оңой. Сунуш альтернативасы жок болуп атпайбы? Саламатсызбы, менин балам башкалардан оюна көз каранды, башкаларга жакса, мага жат дегендей кыла берет. Гүлмира, башкаларга жакса, мага жагат дегендей кыла берет, көз каранды. Мүмкүн сиз ыңгайлуу бала кылып койгон жоксузбу өзүңүзчү? Бала эгер өзүнүн оюн айтып баштаганда кагып силкип койгонсуз, баланын көз караштары өзүнүн ою 3 жаштан пайда болуп баштайт. Көп учурда айтып баштаганда 3 жашта. Биз ушу 3 жашында мен ушуга тилим өтпөй калды, чоңойгондо кантем деп баланын ыңгайлуу балага айлантып салабыз да.
Саламатчылык. Кызым 3 жашка чыгып калды. Уктар алдында 2 бетимди кармап жатып уктайт. Кичинекей эмчектеги балам да бар. Ошо кантип бетимди карматпай үйрөтсөм болот дейт. Кээбирки кыздар ошол кулак кармайт, бет кармайт, колуңузду кармайт, же кучактап жатат. Ошондо гана өзүн бир коопсузддай сезип баштайт да. Биринчи колуңуз менен кармашып жаталы, сенин колуңду кармайын деп акырын ушинтип үйрөтсөңүз болот. Дароо эле колун алып салса, кызга кыйын болуп калат. Ассаламу алейкум, менин балам жалган сүйлөп жатат. Кандай кылсам болот дейт Динара. Балаңыз канча жашта? Биринчиден жалган сүйлөгөндө 4-5-6 жаштагылар жалган сүйлөп баштаганы бул ар түрдүү себептерден болот. Булардын фантазиясы кыялданып, ойлонушат да, ошол фантазияларына өздөрү да ишенип кетип, чындап эле болгон окуядай айтып баштайт, кабыл алып алышат. Ойлонгондорун дагы өздөрү жалган реалдуу жашоо менен ойлонгонун фантазияда калгандарын ажырата албай калганда дагы жалган айтып баштады деп ойлой беребиз да, биз просто булар ажырата албайгандыктан айтышат. Ал эми өспүрүм курактагы балдар дагы жалганы кичине көбөйүп баштайт. Эркек балдардыкы себеби чоңоюп келе жатканда чоңдорду таң калтыргысы келет. Мен чоңойдум деп чоңойгонун далилдегиси келген мезгилде чоңдорду таң калтырыш үчүн бир жалгандарды кошуп сүйлөп башташат. Бул дагы кийин өтүп кетчү нерсе. Эми атайын бир жалган айтып атканды билиш керек да, мүмкүн атайын жалган сүйлөп атабы. Эфир сакталат. Кыздар, сактайбыз. Буюрса. 15 майда тарбия сыры деген курсум башталат. 50% скидка болуп жатат. 1000 сомго катталып үлгүрүп калыңыздар. Ичинде сонун темалар бар. Посттон окусаңыздар болот. Буюрса жаш балдарга дагы сонун китептерди чыгып атат. Садикке бара турган, азыр мектепке балдарды дагы бара турган балдарды психологически даярдайбыз. Ажама сурожоп группасы бүттү. Сурожоп группасы кандай болду? Өтө сонун болду бала табиятында дагы. Вечное место кээбирлер айтат да, өмүр бою эле сурожоп кыла бербейсиз. Анда мага кандай эме, мен дагы тиричилигим бар дегендей да. Курс убакыт бул тарбия сырында 1 ай кайтарым байланыш кылабыз деп чечтик. 1 ай кайтарым байланыш кылабыз. Ошо 1 айдын ичинде сабактарды угуп, кайтарып сурожопту берип алышыңыздар керек. 10 күн ачып бердим, ошондо дагы адамдар эч качан эч нерсеге өзү ыраазы болбойт. Түбөлүк сактап беребиз деген убактар болгон, 2 айлап сурожоп кылып көргөн убактарыбыз болгон. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн графиктерим бар, ошолорду катуу карманабыз. Тарбия сырында 1 ай кайтарым байланыш болот, 12 күн түз эфирден сабак болот. Түз эфирден дагы сурожоп, бирок көбүнчө группадан сурожоп берген жакшыраак да. Мындай кеңири сүйлөшүп, тактап, эмне болгонунан так жооптор барат өз негизичи. Балдарды урушпайбыз го, убагында кылбайт деп айтабыз да. Ошолор кимден үлгү алып атышат? Сиздер бардын убагында кыласыздар өзүңүздөрчү. Балдарыңыздардын кандай адам болгонун кааласаңыздар, сиздер ошондой адам болгонго аракет кылыңыздар. Балабыз аябай адилеттүү бала болсун деп айтабыз да, мисалы үчүн чынчыл бала болсун деп. Өзүңүздөрдө ошол чынчылдык канча процент бар? Бардык ишти убагында кылсын деп айтасыздар. Өзүңүздөр канча процент убагында кыласыздар же убагында вообще кылбайсыздарбы? Биз ошо жакшы үлгү болуп беришибиз керек. Уялчак тартынчаактыгы эмнеден болот? Бул атайын эле бир себептерден болбойт. Мүмкүн генетика, ата-энеси уялчактыр, же уялган жок, тартынган жок. Просто чоочун адамдар менен анча аралаша албайт, тез меланхоликтерди көбүнчө уялчак деп ойлой беребиз. Просто ал көпчүлүккө жүргөн жактырбайт, чоочун адамдар менен сүйлөшкөн жактырбайт, өзү менен өзү эле болгон жактырат. Ошондой да, түрлүү. Урушканда корккондон жалган сүйлөйт дейт. Анда сиздер баланын чындыгын кабыл алган эмессиздер. Чындыгын айтса, сиздер урушуп койгонсуздар да, ошондо бала дагы жалган сүйлөп баштайт. Чындыкты айткандан коркпой турган ата-эне болушубуз керек. Биз баланы туура түшүнгөндү билгенде гана бала өзүн баягы коргоочу, мен кандай болсом ошондой кабыл алат, мени туура түшүнүшөт деп силерге ишенгенде жалган айтпай баштайт да. Значит, Динара бала сиздерден коркот. Чындыгын кабыл алган эмессиздер да убагындачы.
эң бала менен сүйлөшүп отуруп баланын ишеничине киришиңиздер керек. Ишеничине кире алган жоксуздар, бала жалган айтат. 10 жаштагы кызым кыздарга кошулуп ойноп кете албайт. Ошол эмнеден. Бул дагы темпераменттерден да болушу мүмкүн, же өзүнө ишенбестиктен болушу мүмкүн. Ушул меланхоликтер кошулуп ойнобойт, өздөрүнүн каалоосу жок. Көпчүлүк ойногусу келбейт, өз алдынча, өзүнчө ойноп жүргүсү келет, эч кимге кошулгусу келбейт. Ушуларга туура тарбия берген болсок, ушулардан ойлоп табуучулар, жазуучулар чыгат деп айтам да. Бандай өздөрүнчө ойлонгон жакшы болот. Же өзүнө иши болгон ишеним жок, өзү ойногусу келет, бирок кошула албайт. Самооценкасы өзүн баалабашы мүмкүн да. Анда сиздер менен коштошом апалар, бир саат болуп калыптыр. Буюрса эртең дагы чыкканга аракет кылабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Гаджет боюнча дагы көп сөз кылабыз апалар. Пост чыгарам. Постторду окуп туруңуздар.